Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен аягындай даамдуу өзүм заказга алып жүргөн сонун бир пончиктин рецепти менен бөлүшөйүн деп турам. Аягындай даамдуу, жуп-жумшак болот. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи бизге ушундай жумуртка керек болот. Жумуртканы чагып, шекерди болсо бөлүп 3-4 бөлүккө бөлүп кошуп, жумуртка агаргычакты миксерлеп алыңыздар. Мынакей. Аппак болуп, шекерибиз эригичекти жакшылап аралаштырып аласыздар. Андан кийин бизге айран, сүт керек болот. Сөзсүз түрдө комнатный температурада болуш керек. Муздаткычтан алып эле сразу кошпоңуздар. Айран жана сүт. Айрандын ордуна кефир койсоңуздар деле боло берет. Андан кийин суюк май кошуп, бул жерде сода менен уксусту ушундай аралаштырып аласыздар. Мисалы, жарым аш кашык сода койсоңуздар, жарым аш кашык уксус кошуп, экөөнү аралаштырып кошобуз. Соданы өзүнө эле кошуп койсоңуздар, кычкылдам чыгып калат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө уксус менен аралаштырып алыңыздар. Жакшылап миксерлеп, андан кийин алдын ала элеп алган унубузду салып, үстүнө разырыктел салабыз дагы, жакшылап миксерлеп алабыз. Достор, каналыма катты элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталып алыңыздар. Каналымда сонун рецепттер бар. Алдыда да жакшы, сиздерге пайдалуу рецепттер менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуз болсо, комментарийге калтырып кетсеңиз, сөзсүз түрдө сизге жооп берем. Мынакей, ушундай кылып миксерлеп алабыз дагы. Биздин тестабыз дайым болуп калды. Ушундай коймолжул, сонун теста чыгат. Мынакей, даяр болду. Андан кийин атайын ушундай пончикке арналган силиконовый форма болот. Ушундай алып алсаңыздар, көпкө иштетесиздер. Ушундай кылып. Андан кийин ушундай кондитерский калтача керек болот. Эми ушундай кылып пончиктерди коюп чыгабыз. Өтө толтуруп койбаңыздар. Толтуруп койсаңыздар, бышып жатканда көтөрүлөт да, ошондо сыртына чыгып кетиши мүмкүн. Мынакей, ушундай бардык жерине текши жетиш үчүн ушундай чапкылап коесуздар. Андан кийин 170-180 градуста 10-15 минутада эле бышып чыгат. Аябай тез бышат. Өтө кызартып ийбеңиздер. Мынакей, биздин пончиктерибиз бышып чыкты. Ушундай формочка менен аябагандай кооз болуп чыгат. Толук муздагычакты кое турабыз дагы. Кадимки эле вареный сгущенканын сапаттуу түрүн алып, ичине начинка кылып толтурабыз. Кондитерский калтачага мен куюп алдым сгущенканы. Насадка менен ушундай кылып ичин толтуруп чыгабыз. Вареный сгущенканы сөзсүз түрдө коюу сапаттуусун алыңыздар. Ошондо өзүнүн формасын сактап, жакшынакай болуп турат. Мынакей, биздин пончиктерибиз дайым болду. Аягындай даамдуу, сонун болуп чыгат, кыздар. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Заказга дагы алып жасасаңыздар болот. Аягындай даамдуу болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Видео жаккан болсо, лайк басып, ой пикириңизди калтыра кетиңиз. Мынакей, жеп дагы көрдүк көз тийип. Мынакей, аябагандай жумшак, сонун болуп чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.